Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум, кымбаттуу достор. Сиздерге Кудайдын кудурети тийсин. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен болгон жаңы жолугушууларды дайыма толкунданып күтөбүз. Жана бизге жазган каттарыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз. Биз аларды абдан көңүл коюп окуйбуз. Биздин радио угуучуларыбыздын өтүнүчү боюнча биз кайрадан рак оорусунун темасына кайрылабыз. Жана биз бүгүн эң коркунучтуу оорулардын бири болгон эмчектин рак оорусун алдын алуу тууралуу сүйлөшөбүз. Ыйык китептер бизге Ыйсанын жерге кайтып келүүсүн бирөөлөр үчүн чоң кубаныч, ал эми экинчилерди чоң коркунуч басаарын айтат. Эмне үчүн? Бул жөнүндө руханий ой жүгүртүү биздин программабыздын экинчи бөлүгүндө. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Бүгүнкү күндө эмчектин рак оорусу менен ооруган жаш аялдар көп эле кездешет. Бул эмчектин рак оорусунун коркунучун кандай кылып алдын алса болот? Мен бир жакшынакай жаш келин менен тааныш элем. Мен аны бир нече жыл бою көргөн жок элем. Анан бир күнү күтүлбөгөн жерден экөөбүз жолугуп калдык. Мен аны тааныбай турдум. Анын кебетеси өтө жаман, оорулуудай көрүндү. Биз бир аз сүйлөшүп кетип калдык. Анан ошол кездешүүдөн кийин бир нече ай өткөндөн кийин мен анын эмчектин рак оорусунан өлгөнүн уктум. Бул келин эмчегинин формасынын таң калыштуу өзгөрүлгөндүгүн байкап жүрүптүр. Бирок ал врачка кайрылбай жүрө бериптир. Ал эми качан врачка кайрылганда кеч болуп калган экен. Бүгүнкү күндө эмчектин рак оорусу өтө кеңири таралган оору. Миңдеген аялдар ушул коркунучтуу оорудан өлүп жатышат. Окумуштуу онкологдордун жүргүзгөн эсеби момундай экен. Эмчектин рак оорусу менен ооругандардын 25% жашы өткөн мезгилде биринчи төрөт болгон аялдар экен. Ошондой эле 10-20% жакын туугандары эмчектин рак оорусу менен ооругандар. 27% тамак аштагы майдын өлчөмүнүн өтө көптүгү. Ал эми 13% өтө семиз аялдар экендигин көргөзгөн. Калган оорулуу аялдардын болсо маткасында оорусу болгон. Мисалы, киста бул болсо айыгып кете турган же айыкпай турган шишиктер. Бул коркунучтуу оорудан кантип алдын ала сактанууга болот? Бул коркунучтун факторлору болгон тамеки тартуудан, алкоголдон, аборттон, кыргызча айтканда бойдон алдыруу, көпкө чейин күндө болуудан баш тартыш керек. Тамактанууга катуу көңүл буруш керек. Малдын майынан, жумуртканын сарысынан баш тартыш керек. Күнүгө жашылча, жемиш жеш керек. Ал эми
кыш жаз мезгилде А, С, Е витаминдерине бай азыктарын тамак ашка кошуш керек. Дайыма физкультура жасап, врачтын көзөмөлүнөн өтүп туруш керек. Ошондой эле шишиктин жана рактын эң алгачкы баскычын билиш үчүн өзүн өзү текшерүү жүргүзүп туруш керек. Кымбаттуу курдаштар, биз азыр силерге врачтардын шишиктин эң алгачкы баскычын билиш үчүн берген сунуштарын айтып берели. Алар бизге аялдарга эмчекти өзүбүз текшеришибизди сунуш кылышат. Тажрыйбалар көргөзгөндөй, эмчектин шишигинин 90% учурун аялдар өзүлөрү билишкен. Өзүн өзү текшерүүнү кандай мөөнөттө жүргүзүш керек? Жообу 1 айда 1 жолу. Себеби айыз бүткөндүн 1 жумасында шишикти байкоонун жакшы шарттары түзүлөт. Аял өзүн өзү текшерип, мына буларды байкашы мүмкүн. Эмчектин бирөөндө же экөөндө тең шишиктин пайда болушун, үрпүнөн кан болуп аккан, же жашкылт сары же ак суюктуктун бөлүнүп чыгышын, оорубаган тегерек шишикти, эмчектин белгилүү бир жеринин формасынын бузулушун, теринин кызарышын, ар кандай карттанууларды, тешикчилерди жана башка өзгөрүүлөрдү. Аял өзүн кантип текшериши керек? Ал эмчегин жакшылап карап жана кармалап көрүшү керек. Кароо жарык бөлмөдө чоң күзгүнүн алдында жүргүзүлүшү керек. Кармалоону туруп же жатып, акырын алакан менен жүргүзүү керек. Өзүн өзү текшерүүнү жаш аялдар гана жүргүзбөстөн, жашап калган аялдар да жүргүзүшү керек. Климаксы башталган, жашап калган аял өзүн өзү текшерүүнү ай сайын 1 күндө жасаш керек. Сөзсүз календарга белгилеп туруш керек. Анда эмесе күзгүнүн алдына түз тургула. Эмчегиңерди көңүл коюп, өзгөрүүлөр жокпу жакшылап карап көргүлө. Андан кийин оңго бир аз бурулуп, сол эмчегиңерди карагыла. Анан солго бурулуп, оң эмчегиңерди карагыла. Колуңарды башыңардын артына алып, ушул калыпта эмчегиңерди жакшылап карагыла. Ушул эле калыпта оңго бир аз бурулуп, сол эмчегиңерди, анан солго бурулуп, оң эмчегиңерди карагыла. 10 алакаңар менен жалпак кылып, сол эмчегиңерди ушалап чыккыла. Шишик же бир катуулануулар жокпу экен? Ошону байкагыла. Ушундай эле жол менен оң эмчегиңерди текшергиле. Өзүн өзү текшерүүнү дагы аркасына жатып алып да жүргүзсө болот. Аны мындайча жасайт. Далынын астына жастык коюп, текшериле турган эмчек төштүн капталында жайылып жаткандай болуп жаткыла. Ушул жагыңардагы колуңарды башыңардын астына же чекеңерге койгула. Эми манжаңардын учу менен жумшак кылып, ылдыйдан жогору үрптөн колтук жакты көздөй эмчектин сырткы бөлүгүн кармагыла. Ошондой эле сөзсүз колтукту жана акыректи да текшериш керек. Ушундайча эле эмчектин ички бөлүгүн жогортодон ылдый көздөй жана үрптөн көкүрөк клеткасынын ортосуна чейин ушалап текшерет. Ушул эле жол менен экинчи эмчекти текшериш керек. Өзүн өзү текшерүүнүн максаты кандайдыр бир шишикти табуу болуп эсептелбейт. Тескерисинче, эң негизгиси эч бир өзгөрүүлөрдүн жок экендигин билүү. Эгер силер кандайдыр бир өзгөрүүлөрдүн бар экендигин байкасаңар, дароо врачка кайрылгыла. Ракты дарылоодон көрө аны алдын алган жеңил экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ыйык китептер Ыйса жерге кайтып келгенде таң каларлык нерселер болот деп айтышат. Тактап айтканда эмнелер? Келгиле угуп көрөлү. Бир аялдын сотто каралуучу иши жакындап келе жаткан. Ак адамдар сотто жактай турган адамга кайрылууга кеңеш беришкен. Бирок ал муну улам кийинкиге калтыра берет. Анан ал текшерүү иши башталаардын алдында белгилүү адвокатка кайрылат. Ал аял адвокаттан анын ишин алып барууну абдан суранат. Бирок адвокат баш тартат. Адвокат өзүнүн чоң үстөлү аркылуу ага эңкейип мындай дейт: эгер сиз мага кечээ күнү келгенде мен жардам бермекмин. Бирок бүгүн эртең менен мен сиздин сотуңуз болуп дайындалдым. Ошондуктан досум, кийинкиге калтырбаңыз. Өзүңүздүн иштериңиздерди Иса деп аталган улуу адвокаттын колуна бериңиз. Иса айткан: менин адамдардын алдында тааныган ар кимди асмандагы атамдын алдында мен таанып алам. Ал эми ким адамдардын алдында менден баш тартса, аны асмандагы атамдын алдында мен да четке кагам. Матвейден болгон ыйык Инжил 10 бап 31-32 ырлар. Бүгүнкү күндө Исаны таанып билгизи келген адамдар аз. Бирок ошол гана бизди сотто коргоого алат. Иса биздин бүгүн эле жашоонун дарбазасына кирип, жана түз жол менен жүрүүбүздү каалайт. Бул мындай деп жазылган: тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кыйратылууга баруучу дарбаза кең жана жолу мейкин, жана аны менен жүргөндөр көп. Анткени өмүргө баруучу дарбаза тар жана кууш жол, жана аны табуучулар анча мынча эле. Матвейден болгон ыйык Инжил 7 бап 13-14 ырлар. Азыр Иса бул турмуштан кеткен, ага ишенген адамдарга жана ишеним менен анын экинчи жолу келишин күтүп жаткандарга асмандагы атасынын алдында алардын өкүлү болуп жатат. Андан кийин Иса ыйык кийимин чечип жана сот кийимин кийип жерге келет. Бул акыркы күн, акыркы заман күнү болот. Ар бир адамга чыгарылган өкүмгө жараша энчиси берилет. Ыйык Куран мындай дейт: чын эле алар Алла Таала ак булут жамынып, периштелери менен келерин күтүп жатышабы? Маселе чечилген. Бардык иш Алла Таалага кайрылып келет. 2-сүрө 210 аят. Биз Кудайга баш ийдикпи? Негизги маселе мына ушунда. Исадан биздин коргоочубуз болушун сурандыкпы? Күнөөлөрүбүздүн кечирилиши үчүн сыйындыкпы? Иса менен болгон жолугууга даярданып жатабызбы? Периште Исанын окуучуларына качан Иерусалимдин үстүндө кичинекей дөбөчөдөн Иса асманга көтөрүлүп, алардын көз алдынан булуттарга кирип жок болгондо айткан сөзүн эстейличи. Мына ал сөздөр: Галилеялык эркектер, эмне үчүн асманга карап турасыңар? Силерден асманга көтөрүлгөн бул Иса кандайча асманга көтөрүлгөнүн көргөнүңөрдөй эле кайра келет. Инжил Апостолдордун иштери 1 бап 11 ыр. Бул динге ишенгендер үчүн эң сонун убада. Ошол ооруларды айыктырган Иса, сокурлардын көзүн ачкан Иса, өлгөндөрдү тирилткен Иса жакында кайтып келет. Кымбаттуу досум, Иса кайтып келгенде таң каларлыктай нерселер болот. Бул жөнүндө Инжилде мындай деп жазылат:
Себеби Теңирдин өзү катуу добуш менен башкаруучу периштенин добушу жана Кудайдын сурунайынын үнү менен асмандан келет. Жана Исага ишенип өлгөндөр адегенде тирилишет. Анан кийин биз тирүү калгандар Теңирди абада тосуп алууга алар менен бирге алынып булуттарда болобуз. Жана ошентип Теңир менен дайыма болобуз. Инжил Фессалоникалыктарга жөнөтүлгөн 1-кат 4-бап 16-17 ырлар. Кандай кереметтүү убада! Эгер силер даяр болсоңор, анда кандай гана чыдамсыздык менен бул күндү күтүп жатасыңар. Бул күнү убада аткарылат. Мен силерге бир жашырын сыр айтайын. Биз баарыбыз өлбөйбүз. Бирок кокустан көз ачып жумганча акыркы сурунайдын үнүндө өзгөрүлөбүз. Себеби сурунай үнү чыкканда өлүктөр чирибей тургандыкка тирилип, биз болсо башка түргө өзгөрөбүз. Инжил Коринфиктерге жиберилген кат 15-бап 51-52 ырлар. Такыба адам үчүн өлүм бул аны ойготкон түш сыяктуу. Оорудан жана кыйналып өлгөн адамдар тирилет жана көз ачып жумганча айыгышып өлбөс болуп калышат. Алардын чириген денелери чирибес болуп калат. Аларга түбөлүк, ден соолук жана жаштык берилет. Алар үчүн экинчи оору, өлүм, кайгы жана жек көрүүчүлүк болбойт. Алар үчүн экинчи күнөө да болбойт. Ооба, Иса кайтып келет. Ал кайрылып келгенде ага өз өмүрүн тапшырып койгондор үчүн чоң кубаныч болот. Бирок ага каршы күрөшүп, аны жек көрүп жана андан баш тарткандар үчүн эң коркунучтуу мезгил келет. Ыйык жазууда мындай деп жазылган: Уккун, Теңир от болуп келе жатат. Анын аскери калың чаң болуп келе жатат. Ал элге өзүнүн каарын төккөнү жана аларды алоолонгон от менен жазалоо үчүн келе жатат. Ал адамдарды соттойт жана аларды от менен жана өзүнүн кылычы менен жазалайт. Исайя пайгамбардын китеби 66-бап 15 жана 16 ырлар. Ал күнү таза жана чындыкты издеген адамдар гана туруштук берүүгө жөндөмдүү болушат. Байлык менен бийликтин пайдасы жок болот. Бул бүт дүйнө жүзү боюнча болот. Инжилден окуйлу. Жана асман түйүлгөн кагаз сыяктуу жок болду. Жана ар бир тоо жана арал ордунан жылды. Жердеги падышалар жана төрөлөр, байлар, миңбашлар жана күчтүүлөр, ар бир кул жана эркин адам үңкүрлөргө жана капчыгайларга бекиништи. Жана тоолорго жана таштарга мындай дешти: үстүбүзгө кулап, бизди тактыда олтурган жана курмандык козунун каарынан калкалагыла. Себеби анын каарынын улуу күнү келди. Ким буга чыдай алар экен? Ияндын аяны 6-бап 14-17 ырлар. Толкунданган жана башаламан болгон ушул акыркы күндөрү биз эң оор убакты башыбыздан өткөрөбүз. Биз өзүбүздүн ишенимибизге туруктуу жана өзүбүздүн Теңирибизге болгон үмүтүбүз бекем болушу керек. Бир күнү ал асмандан булут менен түшүп келет жана мүмкүн биз жогору карап, мына ал биздин Кудай, биз аны күттүк жана ал бизди куткарды. Ал бизди куткаргандыгы үчүн шаттаналы жана кубаналы деп айткандардын ичинде болорбуз. Досум, адамдардын эки тобунун ортосундагы айырманы карап көрөлүчү. Кээ бир адамдар баштарын өйдө көтөрүп минтип айтышат: мына ал биздин Кудай жана ал бизди куткарды. Ал эми кээ бирөөлөр тоолорго жана таштарга алар кулап, аларды басып калуусун жалынып суранышат. Кымбаттуу досум, Кудай өзүнүн руху менен азыр силерге кайрылып жатат жана силерди анын келишин күтүп жаткан анын балдарынын арасында болушуңарга чакырат.
ал силерди мурда эле чакырчу, ал силерди кайра чакырат, анын үмүтүн алдабагыла. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Баш ийем сага гана жаратканым, барлашып баштаймын ар бир таң атканын. Барынын кызыгы жок, сен болбосоң, бир гана сенден тынчтык таба жаным. Бир гана сен жашоомду азат кылган,
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.